Бишкек шаарындагы Сейтек борборунда мугалимдер коомдун күзгүсү 2019 кароо сынагы өткөрүлдү. Сынакка таланттуу, ар тараптан өздөрүнүн чыгармачылыгы менен айырмаланган, келишимдүү жана келбеттүү мугалим айымдар жана мырзалар катышкан. Сынакка Кыргызстандын булуң бурчунан мыкты деп тандалган 12 мугалим ат салышууда. Бул иш-чараны уюштуруп жаткан Рахат Сулайманованын айтымында, бул таймаш мугалимдер үчүн чоң стимул болууда. Бул мугалим илимий педагогикалык журналынын алкагында өткөрүлгөн конкурс. Мугалим журналына быйыл 5 жыл толуп атат. Ошол 5 жылдыгына арналып мугалим коомдун күзгүсү 2019 деп өткөрүп атабыз. Алгач буга региондук турларды, облустук турларды өткөргөнбүз. Баткен, Талас, Нарын жана Ысык Көл областарында өткөрүп келдик. Ал эми калган катышуучулар болсо, ошол ар бир райондун, облустардын билим берүү бөлүмдөрүнүн сунуштамалары менен келишкен. Бул сынак азыр финалдык туру болгон жатат. Финалдык туруна былтыркы жылдын башынан баштап даярдык көрүлүп келе жатат. Улукбек Сейдали уулу Баткен областына караштуу Лейлек районунан келген эң жаш мугалим. Ал мектепте орус тили жана адабиятынан сабак берет. Ошол менен катар кол өнөрчүлүк менен да алектенгендиктен бүгүнкү сынакка бир топ улуттук кийимдердин көргөзмөсүн алып келген. Бүгүн ушул мына мугалим коомдун күзгүсү 2019 кароо сынагына келип катышып атабыз. Буюрса даярдыктар жакшы. Бардык катышуучуларга биринчиден ийгилик каалап кетмекчимин. Баарыбыз ушу максатыбыз биринчиликти алалы деп келгенбиз. Ошол анан даярдыктар боюнча мен өзүм кол өнөрчүлүктү кызыгам, өзү бош убагымда кол өнөрчүлүк кылгандыктан ошо кыздарга азыр мына сонун кылып көйнөктөрдү тигип кийгизип койдук. Бул иш-чаранын дагы бир өзгөчөлүгү калыстар тобу ушул күнү дайындалгандыгында. Бул күнгө чейин эч кимисине айтылбай боло турган күнү гана профессор жана университеттердин алдыңкы мугалимдерин калыстык кылып бериңиз деп чакыртышкан. Бул нерсени алдын ала сүйлөшүү болбоо керек деген ой менен кылышканын айтышат. 7-7-7-6-7-7. Бул иш-чара өткөрүлүүдө өзүнүн атайын критерийлери болот. Бизге деле ушу жюринин мүчөсү экенибизди азыр айтты. Демек ушу эртерээк ушу даярдык болбосун деген мааниде мындай бир ачык, айкын, таза болуш үчүн айтылбаса керек. Анан ошо критерийлерге карап баасын коюп беребиз. Бул өтө жакшы нерсе болуп атат. Мугалим коомдун күзгүсү 2019 сынагы 2 тур менен өткөрүлгөн. Биринчи тур облустук деңгээлде өтүп, эң мыкты деген мугалимдер республикалык турда күч сынашууда. 19 республикалык сынагынан келип жаткан ардактуу коноктор. Мир Абдылдаева, Улан Сатыкулов, Нью ТВ таң маанай берүүсү үчүн. Анын алгачкы тарых барактары